гостиницада болсақ дағы арапа майрамын тозатабыз. Ертең Озбек тез бұйырса, эми Кудайдын буйругу менен быйылкы орозону Флоридадан кармамак болдук. Баарыңардын туткан орозоңор кабыл болсун. Отырас. Say salam alaikum. Selamun aleyküm. Assalamu alaikum. Мен бияктан жылан суу алып ичебиз да. Анан чоң 20 бутылкадай бир алам да дүкөндөнчү. Анан анын баарын деген комтага алып келе албайм. Анан машинеге коюп коем да. Азыр ооз ача турган убакытка 1,5 саат калды. Сууларым машинеде эмесинде, багажникте. Ошо сумка алып алып баратам дүкөнгө машинеме. Баарын алып келип коем бу. Мурикини карагыла. Бирөө келип жаткан го. Лишний бирөө келип жатса ушундай кровать берет окшойт гостиницадан. Аз барып келели. 1,5 сааттан иншаллах. Бизде озубуз ачабыз, биринчи күн озубуз. Маган көнүм ушадат. Орозонун ар бир дүйшөмбү күнү карабайм деп айттым го. Жолдошум чыты шалдырап атат. Жүрүчү барып келели десем болбойт. Жанакы мен мурунку видеомду көрсөтпөдүм беле, бир шумдук бак тууралуу. Ошону көрсөтөйүн, жүрү сонун бир өсүмдүк бар экен десем шалдырайт. Жок, бара албайм. Жок деп. Ошо биринчи орозо күнүн абышкам кичине. Өзү да ооруп, кичине алсырап калды да грипптен. Грипп эмес, ковид болуптур бакшым. Эшейлдер пиво ичип отурушат биякта. Алхамдулилла. Мусулман болуп калганыма миң бирде ыраазымын. Элдер Рамазан эмне экенин билбей отурушат. Ар бир адамдын иши, өзүнүн иши, өз дини өзүнө буйурсун. Карагачы, жанакы мурунку видеомдо көрсөткөн өсүмдүктү караганы дагы келатам. 1, 2, 3 түп ушундай өсүмдүк бар экен. Google'дан карай элекмин. Бул эмне өсүмдүк экен карай элекмин туугандар. Бул эми экзотика эмесине кирет да, штатыначы Американын экзотический эмелер өсүмдүктөр өсөт. Көрүңөрбү? Мына муунусу деле бир гүлдөгөн атат окшойт. Бүчүр байлап калыптыр. Мына мен мурунку көрсөткөнүм. Ой, Кудайым, керемете, Кудай. Карачы. Бирдей размер экен десеңер, бирдей тимиле. Анаттагынам тимиле линейка менен чейип, ушундай сонун геометрический фигура берип койгон экен да, карагылачы. Ушундай сонун экен. Ушундай нежный да, эмес, колючий эмеслер, тикенек сыяктуу деп ойлоп атсаңар керек, Жок. Арулар келип апеллять этет экен кадимкидей, арулар жабышып турат баарында. Бүгүн келип тартам, Коем бар, суумду алайын. Орозо, ооз ачууга даярданайын. Погода сонун болуп атат, салкын, сонун. Ысып атты эле көчөдөн. Алалы. Суубузду. Открывайся, сим-сим. Мана. Бул суунун баарын азыр пакетке салышым керек. Пакетке салып алып, тыпып, мунун баарын азыр бир эле салып алайынчы. Баарын эле бир салып алдым. Бисмилла. Муну жабалы. Всё. Кеткес киде алайым. Мына кимдегин биринчи жолу көрүп аткан болсо, момундай эле карточка менен, монун ичинде карточка бар да, ошо менен ачабыз. Ачкыч жок. Буда сразу иштебейт. Чөтү сразу иштебейт. Ашылды. Буларды бияка салайын эми. Мына момтеп тизип алам. Болду. Ушарын алып иче берем. Кыргызстанда
Крандан эле суу алып ичебиз жыргап. Арыктан аттар суу ичкендей эле. Жол болсо айылдан таза баягы көчөнүн башынан барып баягы суу тунук кезинде алып чакка менен алып келип ичебиз. Таттуу кандай сонун. Бул жерде Америкада сууга алымсынбай койдум такыр. Аябай жакшы суулар, таттуу деп эми даамдуу суулар аябай кымбат. Билбейм. Эми Кудай буйруган сууну алып ичип атабыз. Азыр бүгүнкү биринчи орозону оозубузду кантип ачабыз, эмне менен ачабыз аз көрсөтөм. Эми менин турмушум эме болуп калды да. Коомдук. Все на моем экране. Анан эмне бир нерсе тартышым керек да. Силерге кызыктуу болуш үчүн. Ошол эми мен оозумду кандай ачкантам Америкада, бул Флорида штатында, бул мейманканада ошону көрсөтөйүн, Давайте. Эртең менен могу кренбери деп коет. Көрүңөрбү? Мейизге окшогон неме да, кренбери дейт, билбейм, бир ягоданын сушеный. Муну азыр жууп туруп, эме винегрет салаттын бар, ошого кошом. Бул мурунку, муну алып келгем, жесек жейбиз, жебесек жок. Мен мындай жейм, буякта бүт хлопья чай алып келип койгонмун. Азыр деген холодильниктен муну алабыз. Мына ушуга кошом. Абышкам айткан ушу кренбериден алып келип кош депчи. Коштук жаңы салат болуп калат. Муну чыгарып коюн, уже бир сааттын ичинде жылып калат, Анан деген мына мондайды алып келгем эртең менен. Алып келип койгом абышкам экөөбүзгө. Мына буякта түрлүү салаттар. Ананас, карагыла, бүт. Мына жана мейизге окшогон немени жууп алдык. Муну эми кургатам деп полотенцега, бумажный полотенцега жайып кургатып алам. Плюс еще бир аз эме калыптыр. Муну деле ушуга кошуп ийем, сонун салат болот. Морики карарып кеткен, бир өтө бышкан банан. Азыр морики салаттын үстүнө кошуябыз. Биякта деген клубника бар. Биякта деген ананас бар. Анан блубери деп коет, көк ягода. Ашпурт, эмне ана морикил, кызыл эмне дечи эле? Унутуп калдым, тоже экзотический фрукт. Ой, ушундук. Каргандын белгиси. Унутуп калдым. Азыр муну кошуп ийсек, бул өтө сонун ооз ачууга сонун салат болуп калат. Могу жанакы эски эмес, эмчине карарып аткан бананды ысырап кылбай бунун үстүнө кошуп ийдим. Эми бул десерт болгон атпайбы, туурабы бизге? Анан мен деген мондайдан толтура ылдый жактан алып келип коем да, столовойданчы, кухнядан, столовой. Азыр мунун үстүнө деген поливание кылып коебуз, поливание. Анан мёд да бул, мёд. Анан сонун эме болот да бул. Мына. Вот так делаем, сонун десерт болуп калат. То есть жөн эле фрукт эмес, фруктовый десерт. Мен эртең эме ала келем го, эртең таттуу эме бар, ылдый жакта айран. Таттуу айранын өзүнчө сала келем эртең буюрса. Таттуу айран менен жесе болот муну. Бирөө жетет, абышкама. Мен эртерээк холодильниктен чыгарып койдум, кичине эме жылысын депчи. Антпесе кичине жөтөлүп атпайбы жолдошум? Муздак бергенге болбойт. Мына бизде деген фруктовый салат, анан тигил жермиш салат болуп калды. Биз бүгүн деген ошону менен ооз ачабыз, туугандар. Ушинтип эле ысык чай ичебиз, албетте. Анткени биз көчө арапа дейбизби? Арапада аябай мындай күчтүү тамак жеп алганбыз, өзүңөр билесиңер. Борсоктон дегендей плов жасагам койдун эти менен, ошондон жеп алганбыз. Анан эртең менен дагы ошол кой калып калбасын деп, ошондон дагы бастырып алганбыз эртең менен. Анан ашказанга күч келтирбеш керек да. Бүгүн ушундай жеңил эле. Анан мен жана айтып атканда, жана мен мына морекинде бар, ушуну жейм. Бул кукурузный хлопья, биякта да толтура жакшы азыктар бар. Эми биз бул эмеге мейманканага күнүнө $200 төлөнөт. Түшүнөсүңөрбү? Тазалаганга, ушул жатканыбызга, анан момундай тамак ичкенибизге, эмне үчүн жебешибиз керек, эмне үчүн алып келбешибиз керек, ошентип алып келип алам. Эртең менен эртеде эле ооз бекиткенден кийин бир 6-ларда түшүп
алып келип ушинтип дагы толтура эметип коем. Даже мындай чайына чейин алып келем, мына чайларына чейин алып келем. Мына бул эме кара чай, бул болсо көк чай, пожалуйста. Толтурады майонез, сыр, пыр бүт бар, просто мен алып келбейм да. Зачем калып эле жинди чокмор жыйнат кылып ала берген эмне кереги бар, мына көз тойбогон немедей болуп алып келбейм. Ошо туугандар. Столду даярдайлы. Мына бул жуулду. Жанак жүзүмдү дагы эметибедим. Биякта кызыл-кызылча бар, алма бар, сабиз бар. Анан кууруп жибергем эмени, пиязды. Ошо бар, ана бир аз суу май кошуп койгом. Мына бул эми көрүңөрбү, кандай сонун азык болду бул. Ашказан ура деп сүйүнөт. Мындай бул күчтүү эмес, зато аябай питательный, жакшы витаминдер мына. Мына азыр последний штрих-класс был фруктовый райга. Бул миндаль, анан шоколадный эме, хлопья. Вот так. Вот так. А мана сон произведение искусства болду. Да, эмне суусундук ичебиз. Биз бирле кружка чай ичебиз, анткени чыныбыз эме чайыбыз эмне чайнегибиз жок, и чайга көп жокпуз. Момундай имбирлерди кошом, жөн эле сууга салып атам. Суу набирать этип койгом бул кружкаларга, мына абышкан көзгө. Бул кадимкидей эле имбир. Бул аябай жакшы. Ооруп аткан адамга да жетет. Анан микроволновкага коебуз. Көңүл алып туруп, кадимкидей эле микроволновкага койсок, 4 мүнөткө койсок, кайнап чыгат. Кызыл кылбайбыз. Анан обязательно лимон. И жанакы биздин жакшы көргөн мед. Кичине даамын чыгарыш керек. Такыр эле супсак кылбай чайыбызды. Мына туугандар, гостиницада кандай оза чогулуп атат. Идиштерибиз жок. Мындай бумажный. Өткөндө жолдошум алыптыр. Бумажный. Ошо салып койдук. Что есть? Чем богаты, тем и рады, дейт көчөкү борсогум. Болду. Всё. Чай болду. Ушул жеңил тамак менен бүгүн оза чабыз. Эң незгиси курмабыз бар. Бу да жок эме аз болуп баратат. Мында сатып алыш керек. Всё, туугандар. Кстати, бүгүнкү кечинде жекшемби күнү, воскресенье, саат 8-де сабакка киргиле 10 окуу эрежесин алдык, дагы 10 окуу эрежесин алабыз. Прямой эфирге сөзсүз келгиле. Анан мен дагы бир жолу бул ооруп аткан, реалдуу ооруп аткан баланын данныйларын салам азыр. Туугандар, кимдеги мага сабакка келип аткан болсоңор, кандайдыр бир мен сабагым жагып силер кандайдыр бир ыраазычылыгыңарды билдиргиңер келсе, ушул балага колдон келишинче жардам берип койгула, ата энесине. Макулбу? Кудайдын ыраазычылыгы үчүн.